Аузубиллахиминашшайтонирраджим. Бисмиллахиррахманиррахим. Урматтуу момун мусулмандар. Бүгүн мен сиздер менен орозо айт жөнүндө сөзгүм келип атат. Рамазан айы менен коштошуу абдан жан дүйнөсүндө кусалыкты жаратат. Бизде 30 күндүк руханий майрамды тартуулаган ай кетип жатат. Аны менен бирге ушул майрам үчүн шүгүрчүлүк келтире турган орозо айт майрамы дагы келди. Айша энебиз радиаллаху анха өзүнөн кабарлайт. Аллахтын элчиси Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам мындай деген: Аль-фитру яуму юфтирун нас. Орозо майрамы адамдардын орозосун ачкан күн. Вал адха яуму юдаххиун нас. Раваху Тирмизи. Ал эми курбандык майрамы, алар курбандык чалгандык күнү. Имам Тирмизиден риваят кылынган. Бул күнү жакындарыбызга барып, белек берип, жакшы маанайда өткөрүшүбүз керек. Айт майрек болсун, урматтуу момун мусулмандар. Урматтуу момун мусулмандар, ушинтип орозо да чыкты. Кылган ибадатыңыздар 30 күндө Аллахым кабыл кылсын. Ар-Райян эшигинен киргенге насип кылсын. Эртең айт намазында кылган ибадаттарыңыздарды, сооп иштериңиздерди, орозо битирлериңиздерди, Рамазанда кылган бардык садакаңыздарды, берген закаттарыңыздарды Аллахым кабыл кылып, эки дүйнөдө бактылуу кылсын. Саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.